Саламатсыңарбы, Кутманды калай калкым. Мен сиздерге бүгүн Нукура Кыргыздын салаты, Акмөөр атындагы салатты жазалышы боюнча, келип чыгуу тарыхы боюнча бир аз баяндап берсем сиздерге. Эң биринчи 2011-жылы 19 апрелде бул салаттын келип чыгышы боюнча кызымдын туулган күнү болчу, 3 жашка чыккан. Биздин үй бүлөдө буга чейин 13,5 жыл балалуу болбой, анан Акмөөр деген сулуу кызым Кудай берген. Анан ушу кызым 3кө чыкканда туугандарды чакырып аталалы деп той бердик. Анан ошондо мындай өзгөчө бир дасторконго бир кыргыздын даамдуу бир тамагын жасайын деп ойлонуп, анан ушу Акмөөр деген салат ингредиентке бай, абдан ден соолукка да аябай пайдалуу келген ушу салатты ойлоп таптым. Муну мен 3 чоң топко бөлдүм. Эң биринчи уй этинен жасалган ыштатылган колбаса, же болбосо жылкын этин кошуш керек. Тооктун жумурткасы, анан сыр. Бул эт азыктарына кирет. Экинчиси мөмө жемиштери. Мөмө жемиштеринен саяки деген мейиз 200 грамм, кара мейиз, сары мейиз 200 грамм, 100 граммдан. Анан 50 грамм өрүк, 4 уштук алма, 200 грамм жаңгак чагылган, анан 1 уштук анар. Жашылча жемиштерге болсо, туздатылган бадыраң 4 уштук, анан 1 уштуктан укроп, анан кинза, анан ошондой эле жүгөрүнүн мөмөсү, анан буурчактын мөмөсү. Ошентип 3 чоң топко бөлүнөт. Эми экинчи бул салатыбыздын кандай дасторконго адамдардын алдына алып баруунун эрежелерин үйрөтөйүн. Эң биринчи биз майонезди 400 грамм майонез. Андан кийин сууга бышырылган күрүч дан азыктарына кирет бул. Муну боз үйдүн формасындай кылып. Экинчи эт азыктарынан 3төн жерге салабыз. Тооктун жумурткасы. Буга деген 6-8 жумурткага чейин сууга бышырылган жумуртканы жасай берсеңер болот. Сыр. Мындай мөмө жемиштерден. Алма. Голден алмасы превосходный. Аябай даамдуу, жакшы. 50 грамм өрүк. Бул баткендин өрүгү. Бул да ден соолукка аябай пайдалуу. Ичти катыртпайт. 3 жерден. Эми үчүнчү биз жашылча жемиштерге өтөбүз. Жүгөрүнүн мөмөсү. Муну дагы 3 жерге салабыз. Жүгөрүнүн мөмөсүн билесиңер, боорго жакшы абдан. Буурчактын мөмөсүн дагы ошол эле биринчи катарларга салабыз. Туз дагы тамакты даамга келтирет дегендей, туздалган бадыраң 4 уштук кетет. Муну дагы 3 жерге салсаңар болот. Бул туздун даамы только ушу туздалган бадыраң менен эле чыгып калат турбайбы, даамы? Майонез. Туздун кереги жок экен. Туздун кереги жок буга. Эмне үчүн мен аябай кооздоп салып атам? Анткени биздин Кыргызстаныбыз ушунчалык кооз, мөмө жемиш, жер жемиштерге бай. Абдан мен дагы статистика боюнча оккам, 60% да дарычылык касиетке ээ жер жемиштери, мөмө жемиштердин баары. Муну кооздук үчүн кинзаны ар бир тарелкага салганда бирден салып койсо болот. Кыргыздар жекеле биз эт азыктары, анан камыр тамак эле жебестен ушундай Кудайдын берген 7 дубайдан чогултуп алынган мөмө жемиш, жер жемиштерин чогултуп ушундай сонун Акмөөр салатын жасасак болот. Эми биздин бул кыргыздын боз үйүнө окшош деп айтканымды алгачкы учурда айтып кеткем. Эми биз анарды боз үйдүн түндүгүнө окшоштуруп тизип чыгышыбыз керек.
азыркы биздин статистика боюнча 83% кыз келиндер кан аздуулук менен оорушат экен. Мен кеңеш берет элем, ушул ак мөөр деген салатты дагы көбүрөөк жасап жешсе, мында гемоглобинге бай өтө көп азык заттар бар. Ушуларды жеп дагы кан басымдарын, гемоглобиндерин көтөрсө болот. Азыр деген жаз мезгилинде, күз мезгилинде баарыбыз тең эле глиз ооруларына душар болобуз да. Анан морки анардагы ошо глиздин алдын алуу жолу экен. Ошо анардан дагы көбүрөөк жесеңер, глиз оорусуна каршы да. Жаңгак, эң артында жаңгак. Бул жаңгакта йодко бай, зоб оорусуна каршы. Мен бала кезде индияка болсом деп ошолордун маданияттуулугуна абдан кызыкчумун. Анан кийин өспүрүм курагына келгенде, чоңоюп, билимге толгондо өзүмдүн кыргыз экениме абдан кубанып, кыргыздар ушунчалык гений, ушунчалык бай, айкөл адам болгондагы аябай сыймыктанам. Мен ушул кыргыз болгонума аябай сыймыктанам. Кыргызстанда сонун өсүмдүктөр өсөт, ден соолукка пайдалуу. Эми укроп менен дагы жазалгалап коебуз. Эми бул ак мөөр салаты негизи өзүм дагы ойлонуп отурсам, биздин 7 Дубайдын, башкача айтканда 7 областтын аябай бай азык түлүктөрүнөн келип чыккан салат болуп эсептелет. Мисалы, эт азыктарынан келсек, нарынын, жылкынын этинен жасаса болот, 200 грамм. Көлдүн превосходный алмасынан жасалат 4 штук. Жалал-Абадтын жаңгагынан 200 грамм. Баткендин өрүгүнөн 50 грамм кошулат. Таластын буурчагынан 200 грамм кошулат. Оштун мейистеринен кошулат 100 грамм 100 граммдан. Анан калганы сыр, жумуртка, майонездердин баардыгы биздин чүй областыбыздан кошулат. Мен муну менен эмнени айткым келет? Ушундай сонун 7 областтын келип чыгуусунан абдан сонун, даамдуу, адамдарга пайдалуу келген ак мөөр салаты келип чыкты Кыргыздын. Эми ушу сыяктуу эле калай калкым 7 область биригип бекем мамлекетти түзөлүү. Биздин улуу урматтуу президентибиз Алмазбек Атамбаев быйылкы жылда биримдик жылы деген сыяктуу эле биз да ушул жылы ак мөөр салатындай биримдиктүү, бирибизге пайдалуу, бирибизди бекемдей турган эң мыкты алдыңкы мамлекеттердин катарына кошулалы. Энең берген эне тилди билебиз, атаң айткан ата журтту сүйбүз, ала тонун болуп эсеркеси, ага эчек ак калпаң кийбиз. Тамагыңар даамдуу болсун. Кымбаттуу кыргыз элим, бул салатты бир гана биздин кызыбыз ак мөөркага гана арнабайбыз, силерге дагы арнайбыз. Каалайбыз ушул салат ар бир үйдө, кыргыз элимдин ар бир үйүндө жасалып, ар бир кыргыз үй бүлөсү ушундай 7 областтан чогулган витаминдүү салаттан жеп, ден соолуктуу болуп, баталуу болуп, ушу баар жактан Кудай бизге батасын берсин.